Бердал Аксакал жеңиштин 80 жылдыгын калың эл менен бирге белгилөө үчүн Долон айылынан бери Караколго келген. Колунда улуу ата мекендик согуштун катышуучусу болгон атасынын сүрөтү. Атасы 1942-жылы кан майданга барып, 46-жылы бир бутунан айрылып мекенине кайтып келген экен. Ардагер 81 жашында дүйнөдөн өткөн. Мындан улам бүгүнкү күн жыл сайын Бердал Аксакалдын үй бүлөсү үчүн маңыздуу да, маанилүү да болуп саналат. Согуш болбосун, ошолордун арбагы колдосун өтүп кеткендердин тайкелерибиз бар, агаларыбыз бар. Бирөө Курскийде курман болгон, бирөө Смоленскийде курман болгон. Элге тынччылык болсун, согуштун бизге кереги жок. Мааракелик датаны утурлай майрамдык иш-чарага Дубандын бардык аймактарынан келгендер көп болду. Алар жаркын жашоону тартуулаган аталарга таазим кылып, жергебизге тынчтык каалашты. Это такой большой светлый праздник. 9 май улуу майрам. Бул жерге аталарыбызды, чоң аталарыбызды эскерүүгө, алардын эрдигине таазим кылууга келип отурабыз. Алар жанын аябай, болгон күчүн жумшап бизге ушул жеңишти алып келишкен. Ал үчүн биз абдан сыймыктанабыз жана аталарыбыз ар дайым эсибизде болот. Менин чоң атам улуу ата мекендик согушка катышкан. Сталинграддын алдындагы согушка катышып жаткан жеринде жанына снаряд түшүп, 6 ай бою госпиталда дарыланып жаткан, контузия алган. Бирок дарылангандан кийин согушка жараксыз деп атайын темир жолду оңдоочулар отрядына кошулуп, ошол жерде эмгектенген. Үй бүлөбүз менен сыймыктануу менен ушул улуу ата мекендик согуштун катышуучусунун небересибиз деп ар дайым эскерип жүрөбүз. Аталарыбызга рахмат, Кыргызстанда тынч болсун. Алга чыкты жалгыз таймамай, зотты тосты чолпомайдын денеси. Майрамдык иш-чара патриоттук ырлар, спорттук мелдештер менен коштолуп, жоокерлердин тамагыда келгендерге ооз тийгизилди. Улуу ата мекендик согуштун 80 жылдыгы ушундай учурунда даңкталып өсүп келаткан муунга ушул согуштун баасы, маңызы, ушул ата бабаларыбыздын ошол кездеги эрдиктери жөнүндө ушул өсүп келаткан муунга биз жакшынакай жеткизип, эч качан ушул унутпай ата бабаларыбыздын эрдигин ушундай иштерди алып барышыбыз керек деп ойлойм. Менин атам 41-жылы ошол октябрь айында, сентябрь-октябрь айында кетиптир. Мен ошол кезде төрөлүп, жаңыдан төрөлүп, энем узата албай калыптыр. Атам Абдыкасым 47-жылы келди. Мен 7 жашка чыкканда. Калкыбызга тынччылык берсин, элибизге ден соолук берсин, токчулук болсун, молчулук болсун, жакшылык болсун, кайгы болбосун. Белгилей кетсек, Ысык көл облусунан кан майданга 56 000 жоокер аттанып, алардын 20 000-и согуш талаасында мекен үчүн жан берген. Ал эми 36 000 жоокер жеңиш менен ата журтуна кайткан. Тилекке каршы учурда Дубанда көзү тирүү бир дагы согуштун ардагери жок, бирок алардын эрдиги менен элеси түбөлүктө. Айнура Достукбекова, Улан Жаныбек уулу, Ала Тоо 24, Ысык көл облусу.